Кыргызстандын Москвадагы элчиси Гульнара Клара Самат Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденконун кабыл алуусунда болгонун аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин сайты жазды. Жолугушууда тараптар эки өлкөнүн мамилесин жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмундагы кызматташтыгын талкуулашты. Орусия менен Кыргызстандын бүгүнкү геополитикалык катаал шарттагы союздаш мамилесинин мааниси тууралуу сөз болду деп жазылган маалыматта. Кыргызстандын элчилиги азырынча бул жолугушуу тууралуу маалымат бере элек. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун иш-чарасын Кыргызстанда өткөрүүдөн баш тартууга туура келгенин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов РИА Новостиге Женевадагы коопсуздук саясаты борборунда берген маегинде билдирди. Биз жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун айныгыс мүчөсүбүз. Бул уюм менен эч кандай көйгөйүбүз жок. Мандат, миссия, устав боюнча да маселе жаралбайт, бирок жакында эле болгон окуядан кийин жүрөк жаралуу болуп турат. Кырдаал ушундай болуп калды. Кыргызстандын коомчулугу тажик коңшуларыбыздын ошол эле куралдуу бөлүктөрү машыгууга келишине нааразы болмок деген Байсалов. 10 октябрда Кыргызстан ШККнун Тажикстанда өтүп жаткан аскердик машыгуусуна катышпасын билдирген. Мындан тышкары Кыргызстан 2022 жылдын октябрь айында Кыргызстанда өтөрү белгиленген ШККнун бузулбас боордоштук 2022 машыгуусун өткөрүүдөн да баш тартуу чечими кабыл алынганын кабарлаган. ШККнун тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн командалык штабтык машыгуусу 10-14 октябрда Балыкчы шаарындагы Эдельвейс полигонунда өтмөк. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев бүгүн 11 октябрда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан мамлекет башчысы Садыр Жапаров тосуп алды. Аэропорттун флагштокторуна Кыргызстан жана Азербайжандын мамлекеттик желектери илинип килем төшөлүп, аны бойлото ардак кароол тизилди. Мындан сырткары концерттик программа тартууланды. Биринчи күнү өлкө лидерлеринин эки тараптуу сүйлөшүүлөрү Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы биринчи мамлекеттер аралык кеңештин жыйыны өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир катар биргелешкен документтер кабыл алынып, Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев билдирүү жасашты. Белгилесек, Азербайжандын президенти 11-12 октябрда Бишкекте болот. Мамлекеттик иш-чарага байланыштуу Бишкекте жана Чүйдө айрым жолдор, кортеждер өтүүчү убакытка жабылат. Ысык көлдө ушул жылдын июль айында көлгө чыгып кеткен 4 жаштагы Аиша Мурдинованын издөө иштери жүрүүдө. Бүгүн 11 октябрда Аишаны эки адам көлдөн издеп жатат. Алар Балыкчы шаарындагы көлдөн издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Аиша Мурдинованы издеп жаткандар дрон керек экендигин айтышты. Эске салсак, 18 июлда 4 адамдан турган үй бүлө көл жээкте эс алып жаткан кезде шамал болуп, көл баллондору менен кошо жээктен алыс тартып кеткен. Аларды кайыктагы жергиликтүү тургундар таап алышкан, бирок 4 жаштагы кызды таппай калышкан. Ошондон бери издөө иштери жүрүп, өзгөчө кырдаалдар министрлиги кызды издөө ишин 15 августта токтоткон. Чүйдүн Токмок шаарында 25 жаштагы жигит суицид жасады. Облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, маркум бир күн мурда суракка чакыртылган. Белгилүү болгондой, 7 октябрда Токмок шаарынын тургуну милицияга арыз менен кайрылып, өспүрүм кызына карата белгисиз жаран ыплас аракеттерди жасаганын айтып, чара көрүүнү суранган. 9 октябрда 1997 жылы туулган жаран Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алынып келинип, күбө катары сурак бергенден кийин кое берилген. Анын ыплас аракеттер боюнча кылмышка катыштыгы бар же жок экендиги боюнча текшерүү улантылып, тергөө амалдары жүрүп жаткан. 10 октябрда Токмок шаардык ички иштер башкармалыгына 1997 жылы туулган бала өзүнүн үйүндө асынып өмүрүн кыйды деген маалымат түшкөн. Ыкчам тергөө тобу жерине барып, бир күн мурда сурак берген жаран өз жанын кыйганын тастыкташты. Ош шаарында 24 жаштагы улан 600 000 сомго баңгизат сатып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы ыкчам маалыматтарды текшерүү максатында кардар катары барып сатып алууну уюштурган. Натыйжада бир жаран кургатылган марихуананы 600 000 сомго соодалап жатканда кармалган. Тергөө учурунда кылмышка шектүү баңгизатты Ош шаарынын Туран кичи шартасында жашаган 48 жаштагы аялдан алгандыгы аныкталган. Анын үйүнө тинтүү жүргүзгөндө 2 грамм марихуана жана 1600 грамм каннабис табылган. Атайын экспертиза алынган заттардын баңгизат экендигин тастыктаган, корутунду берген. Жыйынтыгында 24 жаштагы жаран менен 48 жаштагы аял кармалган.
Президент Садыр Жапаров 10 октябрда Гималайдагы Манас суу чокусуна чыккан альпинисттерди кабыл алды. Алардын планетанын эң бийик чокуларынын бирин ийгиликтүү багындырышы менен куттуктады. Мамлекет башчы кыргызстандыктардын бул ийгилиги жалпы өлкөдө сыймыктануу жана шыктануу жаратканын белгилеп, альпинизм боюнча улуттук курамага Кыргызстандын туусун бийик чокуга орноткон үчүн ыраазычылык билдирди. Гималайдагы Манас суу чокусуна чыгуу үчүн 80 өлкөнүн 404 альпинисти барып, 60 максатына жеткен. Алардын арасында 6 кыргызстандык альпинизм боюнча курама команданын мүчөлөрү. Булардын 3-өө чокуга кислороддук колдоосу жок чыгышкан. Бул альпинизмде чоң жетишкендик болуп саналат. Альпинисттер Манас суу чокусун тандап алуу анын аталышынын Манас эпосуна окшоштугуна байланыштуу болгонун айтып, чокуга Манас эпосунун 3 килограммдык томун кошо алып чыгышкан. Алар Манас суу чокусун багындыруу жалпы Кыргызстанга, Баткенге жана Манас эпосуна арналганын белгилешти. Транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директору Максат Нусвалиев Борбор калаадагы коомдук транспорттарда жол кире акысы кымбатташы мүмкүндүгүн билдирди. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ведомстводан билдиришкендей, бүгүнкү күндө бир жүргүнчү үчүн төмөнкүдөй тарифтерди белгилөө пландалууда. Троллейбус менен автобуста 15 сом, ал эми маршруттарда саат эртең мененки 6:00 20:30 чейин 21 сом, 20:30 баштап 38 сом. Борборлук телеканалдын көрөрмандары, сиз бул баанын көтөрүлүшүн колдойсузбу? Оюңузду комментарийга билдире кетиңиз. Чүй облусунда сасык тумоо менен ооругандар көбөйгөнүнө байланыштуу массалык иш-чараларды өткөрүүгө чектөө киргизилди. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өткөн жумада 1002 адамдан сасык тумоо аныкталып, эпидемиологиялык абал босогодон 12,7%га ашып кеткен. Үстүздөгү жылдын 9 айында Чүй облусундагы курч респиратордук оорулардын 29137 учуру катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2630 учурга көп экенин белгиленди. Сасык тумоонун өсүү темпи 5%ды түзгөн. Буга байланыштуу 1 октябрдан тарта облустагы коомдук жайларда, уюмдарда жана мекемелерде көңүл ачуучу массалык иш-чараларды өткөрүүгө карантиндик чектөөлөр киргизилген. Ошондой эле ооруканада жаткан бейтаптарды көрүү үчүн келгендердин кирүүсүнө да тыюу салынды. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер өлкөдө эми берүүсүн көрө алдыңыздар. Бизди социалдык тармактардан да көргөндү унутпаңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.